Рахмат. Адахан Кимсанбаевич, Жанар Кубанычевич суроо бердиле сизге. Эмне кылабыз деп, ошого жооп бербедиңиз. Мына бүгүн сизди колдоп кетирели дейли, сунушту берели. Акылбек Үсөнбекович кетти. Ошондо төлөмдөр аткарылып калабы, же эмне болот? Айланайын. Кетирбей эле койгула. Кетирбегиле. Байлап калгыла 10 жылга чейин өзгөртпөгүлө. Бирок конституцияны өзгөртүп койгулачы анда деп атам да. Жанар мырзага айткан эмне кылалы дегенде аны силер чечесиңер, мен чечпейм. Жок, бул аткарып атат. Конституциянын талабына жооп берип атат деп добуш бериш дагы ар бирибиздин өзүбүздүн укугубуз. Туура конституция аткарылбай атат экен деш дагы мен өкмөттүн отчетун угуп атканда азыр Алмаз Акынжанович айтпадыбы? Отчетун угасыңар, ошондо баа бересиңер. Мен былтыр отчетун угуп атканда айттым го. Конституцияны аткарбай койгондугу үчүн башка отчетун эмне кылабыз угуп деп. Бирок залда 50 депутат отурган болсо дагы 84 депутат өттү деп колдоп беребиз го биз дайым эле. Бул дагы ачык чындыкта. Эмне кылабыз эми? Жарыя салышыбыз керек, жаргы кылышыбыз керек. Кыргызстанда конституция сакталбайт. Кыргызстанда ар ким алына жараша иш кылат. Деп эле эки беренеден жазып коюш керек. Эгерде ким туура эмес, ким туура дегендигини сунуш суроо пайда болуп калган болсо, конституциялык сотко эмес, кожоюнга кайрылыш керек деп коюш керек. Бүттү. Мына ошондо биринчи жолу эмес да, генералдык прокурорду президент убактылуу четтете албайт, конституцияда турат. Четтетти, көз жумдук. Президент аймактык административдик территориалдык өзгөртүү киргизе албайт, туурабы? Киргизип атат, Актала менен ат башын кошуп чаң тополоң болуп атат азыр. Территориалдык административдик бөлүктү жогорку кеңеш аныктайт. Парламент бекитет. Муну айтып койгон мен жаманбы? Же конституцияны тебелеп тепсе, ошону жасап аткан киши жаманбы? Айткылачы айланайындар. Чындык үчүн, акыйкат үчүн айткылачы. Аймактарды, айылдарды кошконго өкмөттүн да, президенттин да укугу жок. Бирок кошуп атат. Ошонун башаламандык чыгып атат. Бир айылдын жайыты экинчи айылга чыгып кетип баратат. Чак челекей түшүп атат. Бул жогорку кеңештин иши. Жогорку кеңеш аныктайт аны. Жергиликтүү комиссия менен, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийлиги менен чогуу парламент аныктайт. Парламент бекитет. Бул дагы менин каалоом эмес. Муну кызыл китептин каалоосу, талабы ушундай. Бирок болуп атат да. Ошон үчүн Улук Зулпукарович, бул өтө актуалдуу суроо, эмне кылышыбыз керек дегенде, эмне кылышыбыз керек? Же мыйзам менен жашайлы, конституцияны кыйшайсыз аткаралы, же баягы мен айткандай болуп, кожоюн өзү билет деген бир статья менен кете берели. Башка жолу жок. Мыйзам бир аз бузулуп калбайт. Бузулса биротоло бузулат. Муну конституциянын талабы. Эгерде Мадумаров конституциядан сырткары, тыш бир сөз кошуп айтты десеңер, айткыла мага туугандар. Мен ушул гана талапты коюп атам. Адахан Кимсанбаевич, эми бир суроо бергенде сиз 10 суроого жооп берип атасыз, конечно. Мен тактоо иретинде эмне кылабыз деген гана суроону бердим. Мына биз кабыл алсак, эртеге өкмөт кетсин дейли. Эмне өзгөрөт, эмне кылышыбыз керек деген суроону бердим эле да. Конституцияга өзгөртүү киргизебизби? Бюджетти 10 эсе көтөрө алабызбы? Маселе ошондо. Азыр бир тупикке келгенибиз ачык болуп атат да. Ошон үчүн муну мындай бир ойлонуп бир иш кылсак деген гана сунуш. Азыр Мирлан мырза абдан жакшы сунуш айтты. Ийри олтуруп түз кеңешкенди үйрөнүшүбүз керек. Мен билем, менден башка эч ким билбейт деген позициядан кайтышыбыз керек. Кеңешишибиз керек. Өлкө чындыгында жардын боорунда турат. Глобализация Кыргызстанды ушундай четке алып келди, же ары кетебиз, же бери кетебиз. Кечеки соңку окуялар дагы көрсөтүп атат, Кыргызстан өзүнүн жолун тандап алыш керек мезгили келип калды. Болду, бүттү, келишибиз керек. Ушул жарга келип такалдык. Анда ушул же баш мыйзамды карап чыгып, ревизия кылышыбыз керек. Мына өткөндө укук коргоочулар айтты, канча мыйзамды ревизия кылып, жаңы конституциянын редакциясына шайкеш келтирүү жөнүндө чечимдерди чыгарып бериптир. Анын ичинде эки мыйзамга түк өзгөртүүнүн кажети жок деп, жанакы жалпыга массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам, мыкты мыйзам, өзгөртүү киргизи кажети жок деп эксперттик топ Адилет министрлиги берген экен. Өчөшкөндөй дал ошонун өзгөртүүнү баштады.
Биз угушубуз керек бири-бирибизди. Ачуу болобу, таттуу болобу угушубуз керек. Биз даярбыз деп атабыз укканга. Сунуш берип коюп атабыз. Анан эмне кылышыбыз керек дегенге олтуруш керек. Бардык маселе сүйлөшүү жолу менен чечилет. Акылдашуу жолу менен чечилет. Мына баш мыйзамыбызды кайрадан ревизия кылып чыгышыбыз керек. Ансыз болбойт. Же бар же жок деп жазып коюшубуз керек. Бул жакта мыйзамдын талабы башка, жашоо башкача болуп кете берсе, биз бейбаш өлкөгө айланып кеттик. Ушуну гана талап кылып атам мен. Эгерде ал мыйзам бул 44-берене мындай жазылбаса, мен бул маселени көтөрмөк эмесмин, көтөрбөйт делем. Отуралы, кеңешели, анан бирөө кетип калса эле асман оодарылып түшөт дегенден кетишибиз керек. Манас өлгөндөн кийин дагы жок болбогон элбиз. Жапаров кетсе оодарылып кетпейт. Жапаровтан мыктылары келет. Жапаровтан эстүүлөрү, андан акылдуу, андан өткөн экономисттер келет. Табылат. Башта ушинтип айтат эле. Сырттан келген карыз жалгыз Акаев үчүн келип атат. Акаев кетип калса карыз бербейт деп. Бизди 10 жыл ушинтип эзген жогорку кеңештин депутаттары. Ким келсе деле берет экен да карызды. Демек, элдин өзүндө биз өзүбүз карашыбыз керек экен. Рахмат. Сизге Мирлан мырза суроо бербедиби? Жана конституциялык өзгөртүүлөр боюнча айтты эле. Катышпадым дедиңиз да бир жолу дагы. 2006 жылкы конституцияны сиз алып келгендеңиз парламентке, өкмөттүн атынан. Оппозиция менен бийлик көчөдө аябай неме болуп турган маалда өзгөртүүнү алып келип, биз 2006 жылы колдоп бергенбиз күзүндө. Туурабы? Бул ошол сиз бийликте кездеги өзгөргөн конституция болгон да. Улук мырза, эгерде сизден башка бирөө ушундай суроо берсе айтат элем да. Конституциялык өзгөртүү түзөтүүлөр конституциялык кеңешменин ичинде киргизилет. Конституциялык кеңешме иштеп чыгат. Конституциялык кеңешменин 9 жылкы өзгөртүүсүндө дагы жооптуу катчы Данияр Нарымбаев деген болгон. 9 жолкусунда. Мадумаров бир да конституциялык кеңешмеге мүчө болгон эмес деп айттым. Болгон эмесмин, тарыхтан карап чыккыла. Бул бир. Экинчиден, эгерде ушул конституцияны кыргызчасын кыргызчадай, орусчасын орусчадай алып барып, позицияларын түшүндүрүп берүүгө башка киши калбай, Мадумаровду барып, жогорку кеңеште ушундай редакция бүттү деп айтып кой десе, мен айтып келип, жеткирип коюш милдетим. Ага конституциялык кеңешмеге кирген кишиден башка бир да кишинин укугу жок. Бир үтүрүн, бир чекитин алмаштырып коюуга. Мен тактап койдум Арахан Кимсенбаевич просто. Рахмат.